урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде жүз эфирдин номерлери иштеп жаткан чагы, эгерде сиздерди дагы Марсенага кызыктырган суроолоруңуздар болсо байланышка келиңиздер. Албетте биз түзүм-түз сиздин сурооңузга жооп алып бергенге даярбыз. Анан акыр сөз болбосун, Марсена бир сонун бир чыгарма аткарып берсе жакшы болмок деген телегөрүүчүлөр же болсо көрөрмандар болуп калышы ыктымалда. Сөзсүз анан кийин жагымдуу бир музыкаңыз биздин эфирлерден да көй ирет кеткен, биздин бардык азыркы учурда сиздин көрөрмандарыңыздын да жүрөгүнөн орун алган десек болот. Жазга арналган Жазды сагынып аттуу чыгармаңыз эгер аткарып берсеңиз. Ооба. Туура эле айтасыздар. Негизи бул ошол автору жакшы билсеңиздер керек. Сөзү Улуу Макеевке, ал эми обону Түмөнбай Колдошов агайыбызга таандык. Буну мен ошол биринчи эле алгач жактырып калып ырдаганмын. Жаздагы сагынуу деп аталат өзү. Ушул чыгармадан анда баштап берейин, кааласаңыздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздарды жаз майрамыңыздар менен деп, Жаздагы сагынуу деген чыгарма сиздер үчүн кабыл алыңыздар. 4 куплет ырдайм, зерикпей олтуруп туруңуздар. Жаз кандай косуң, кандай сулуусуң, махаббаттын бүтпөс ырысын. Каалайм жазда булбул сүйүүнү, даң азалап сайрап турусун. Каалайм жазда булбул сүйүүнү, даң азалап сайрап турусун. Жамгыр күнүм болуп тети кылымга, күткөн элем жадың быйылда. Коюнума куюлсаң куюл, от сезимге жаба куюлба. Коюнума куюлсаң куюл, от сезимге жаба куюлба. Жарыгым, жоксуң азыр делге чачкан нур, мага шерик жаган ак жамгыр. Эркелегин мени эстетип, сен жакта да жап жаткандыр. Эркелегин мени эстетип, сен жакта да жап жаткандыр. Жалгызым, туңгуюкка сен жукка болдум, сени көздөй келет агылгым. Жалгыз жүргүн мындай жазда эмес, чогуу жүргүн жазды сагындым. Жалгыз жүргүн мындай жазда эмес, чогуу жүргүн жазды сагындым. Жалгыз жүргүн мындай жазда эмес, бирге жүргүн жазды сагындым. Эркем, сен бардагы жазды сагындым. Азаматсыз чындап махаббаттын бир сонун, кандай десем, чыгармалардын бир катарын толуктаган ыр экен. Анан кийин айтсаңыз, ушул ырды ырдап калууңузга эмне түрткү болду эле? Мүмкүн тексти жактыбы? Ырды тандоодо негизи эле көбүнчө эмнесине көңүл бурасыз? Негизи бул ырды эң биринчи мен текстин жактырганмын. Анткени текст өзгөчө, эмнегедир мындай адамды жаз дегенде өзүнө тартып турчу да, агайдын ырдаганын угуп мен жактырып калып эле, анан мен ушул ырды ырдайм деп эле анан сразу жаздырып, аранжировкасын жаздырып, ырдап чыктым. Албетте текстин дагы, обонун дагы караш керек. Мен аракет кылам текстти дагы туура тандоого. Албетте обон. Сиздин дагы өзгөчө атыңызды бардык айтып келет, Марсиана деп, бул кыргыз аты эмес, Анан негизи атыңызга кайрылып көргөнсүзбү, изилдеп көргөнсүзбү? Негизи атыңыз эмнени түшүндүрөт, мааниси? Негизи мен кичинекейимде атым абдан көңүл бурбачу элем. Марсиана деп бул өзүмдүн атым. Чындыгында псевдоним деп ойлошот бардык эле, бирок өзүмдүн атым, урматтуу телегөрүүчүлөр. Анан мен эжемден кызыгып сурадым. Менин атымды койгон эжем ошол чоң атамдын бир тууган карындашы болот эле. Андан сурасам, ошол космос Марстан алып коюп же мага ошол ат абдан жагат эле. Ошол мезгилде
анан сен атыңды Марсиана деп коюп койдум деп мен түшүндүм, космический ат экен депчи, инопланетянка деп. Ошондой деп. Марсиана дегенде деле баягы мен Марсиана деген үндү укканда эле сөздөрдү баягы чет элдиктердин аттары болгондой болуп атат, Эминем дегендей болуп. Эми мисалы может итальянчадан дагы алынышы мүмкүн деген мындай благодарность. Мерси деген сөз мисалы рахмат деген сөз ошол сыяктуу деп дагы түшүнөм да. Демек сиздин атыңызды эжекеңиз койгон турбайбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдик сапарыбызды алга карай улантабыз. Албетте биздин түз эфирлер иштеп жаткан чагы, эгерде сиздерде да кызыктырган суроолор болсо байланышка келиңиздер. Дагы сонун суроолоруңузга жооп алыңыздар. Биз болсо дагы бир эсиңиздерге салып тааныштырып өтөлү. Бизде конокто Арген үндүү жаш эстрада ырчысы Марсиана Дарманбек кызы. Маегибизди болсо улантмакчыбыз. Анан кийин айтып коюшат, адам өзү ар дайым, ар жылы дейби, бир жолу саякатка барып, башка мамлекетке өзүнүн баягы дүйнө таанымын кеңейтип туруш керек дейт да. Ушул нерсе адамга керек деп, анан сиздин кыялыңыздагы эс алып келүү, кайсы мамлекетке барууну каалайт элеңиз? Эгер биринчи эле мүмкүнчүлүктө мен ушул жерге барат элем деген. Мен азыр эмнегедир Кытайга баргым келет атат. Ага да бир себеп болсо керек э? Албетте мен жанагы өнүккөн шаарларда өнүккөн сайын ошонун кандай өзгөчөлүктөрү бар, тажрыйба алмашуу, маданиятына кызыгасың көбүнчөсү. Эми Кудайга шүгүр биз көп эле чет өлкөгө бара баштадык, буюрса. Анан дагы алдыда көп кызыктар бар. Ошол Кытай деп калдыңыз, ушул Кытайда өтүп жаткан мен ырчымын деген бир сынак болуп жатат. Ошол сынакта дагы биздин коңшулаш боордош элибизден Димаш деген Кудайбергенов аттуу ырчы барып, азыр болсо дүйнөнүн бардыгы ошол аркылуу Казасанды да таанып калып болуш керек э? Анан ушул сыяктуу конкурстарга барайын деген алдыда пландар барбы? Фестивалдарга дейбизби? Ооба, буюрса бар. Эми бул даярданып, акыры биз деле ошол максат ишке ашат деген ниеттемин. Анан дагы мына азыр эле сонун бир чыгарма жаңырып өттү. Жаз деген чыгарманы аткарып өттүңүз таңертең эле. Биз атайын сиз деп ушу Марсиана Бишкектен келет экен деген күндөн эле даярданганбыз. Ушул жаз дагы сагынам. Сонун бир оюн ойноп коелу деп. Жакшынакай кагаз турат э. Оюндун шартын түшүндүрсөм. Оюндун шарты бул биз кече күн дагы ушул көрүүчүлөр менен ушул оюн кылайын деп бир идея келип кетип, анан кийин сиздин дагы ушул репертуарыңызда ыр жазды сагынуу бир куплет жазып койгонбуз. Ошону биз дайым эле оңунан ырдап жүрбөйбүз. Ошону тетрисинен бир ырдап көрсөк кандай болот экен деген. Кандай ыр жаралат? Негизи кандай ушинтип ырдаса болобу? Андан кызык оюн экен. Астында жастын чыныгы тексти турат, ал эми үстүнө тетри жазылган. Тетри жазылган, ошол бардыгы эле. Сиз тетри жазылган ырдашыңыз керек. Макул. Аракет кылайын. Аракет кылып көрүңүз, биринчи бир кайталап алыңыз. Зач, одна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эксклюзив азыр буйруса ушул жерде. Абдан кызык экен. Жазды сагынуу аттуу ырын сиз башкача угуп жүргөн болсоңуз, бүгүн таптакыр башка форматта, башка өңүттө бир чыгарма жаралмакчы. Бул кандай тилде бир башка тилдерге окшоп кетет, бирок кайсы тил экенин өзүбүз да билбейбиз. Жаңы ат коебузго буюрса жаңы тил ойлоп табабыз. Азыр чыгарманы угуп көрөлү. Гүлбер дагы аракет кылайынчы, эмнегедир күлкүнүчтүү экен. Зач, яднак нусук улус, нытабахам соптум нысыры, мялакат жазлулун уюз, палазанатын парясну сурут, мялакат жазлублупун уюз, палазанат парясну сурут. Абдан кызык экен. Кайсы тилге окшошуп кетти ошондо? Араб тилине окшоштурбойдумбу окшойт. Такыр эле эч жок тилдерге окшоп кетет. Демек, Марсианага чыгарма бергенде анын оң тетрисин айырмасы деле жоктурбайбы? Ооба, оңго салууда дагы баягы сөздөрдү айтууда дагы деле дагы болгон жокпу? Анан кийин ушул ырда отуруп, анан бир суроо жаралат. Негизи сиздин бир ушул окуу жайда бүтүп жатканда бир отчет концерт бергендеңиз, ушул мугалимдериңиз менен Ошмунун чоң залында. Ошол жерде дагы көп тилде ырдаган делеңиз. Анан негизи канча тилде ырдай аласыз эркин? Мен мисалы аракет кылам көп эле тилде ырдаганга. Итальянча тилинде ырдадык окуучу студент кезимде. Анан англис тилинде албетте, орус тилинде, түрк тилинде. Анан азыркы тилде деп коесуз. Азыркы тилде. Жаңы тил кошулду да, э? Азыркы күндө репертуарыңызда канча чыгарма болуп калды буйруса? Азыр так
буюрса өзүмдүн жеке репертуарыман ошол чет өлкөнүн ырларынан да кошоюн дегенмин. Ошондо жаңы ырлардан азыр иштелип баштады. Эми оончулар менен, композиторлор менен иштеш баштадык. 2-3 ыр дайындалып атат. Ошону менен өзүмдүн репертуарыма жеке бир 10го жакындап калат го деп ойлойм да. Эми канча келип так эсептей элекмин негизи чыгармалардын жанагы эң негизги мындайча айтканда качественный ырларды тандап алып анан альбомго кошуш керек да. Клип эко. Чынын айтыш керек, мен клипти аз тарттым да, буга чейинчи 2 эле клип тарттык. Ошол жаздагы сагынууга, анан кийин Иса Темиров аранжировщик экөөбүз менен Сен ойлоп деген ырына клип тарттык. Ага деле бир кыйла убакыт болуп калды. Эми буюрса жаңы клиптерди эми иштейбиз. Анан жогоруда айткандай эле ушул окуу жайды бүтүп жатканда концерт бердиңиз эле, негизи ушул дагы алдыда концерт берем деген пландар барбы? Азырынча концерт берем деген планым жок. Анткени мен биринчи ошол деңгээлге жетип, ошол деңгээлде даяр болуп, элдин алдына чыкканга даяр болуп, ошол репертуарды даярдап алып анан кийин концерт берем. Буюрса азырынча планымда жок. Азыр бул жакта айтып калдыңыз, бир топ эле бир 5-6 тилди айттыңыз. Ошол тилдердин ичинен өзүңүзгө жаккан тилди бир тандап туруп, дагы бир ушул алдыда жаз майрамдары келип атат. 8 март, 21 март дегендей эле аялдар урматына болобу, же өзүңүз каалаган бир тилде жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Демек, мындай кылалы. Англис тилинде айтып берейин. Андан кийин энелерге арнап бир куплет ырдап берем. Негизи мен баягы ырчылардын бардыгын эле сыйлайм. Бардык чет өлкөнүн ырчысы болобу, биздин ырчылар болобу, ошолордун ичинен эмнегедир мен Бейонсе деген ырчыны жакшы таанысаңыздар керек. Ошол ырчынын ырлары менен көбүрөөк оруйм да. Listen деген ырынан ырдап берейин. Listen. Ошол таң эрте турганда көпчүлүк мисалы үчүн ырчылар болуп атыр, фонограмма жаатынан өтүп кетишкенде анан жандуу ырдаштан качышат көпчүлүк учурдачы, анан таң эрте келгенде эргүү чук болуп атат биз деп калат. Сизге кайсы убакта тамагым ооруп атат деп. Билбейм, мен уйкумдан туруп деле ырдай берем. Эми андай негизи андай ойлоптум деле. Бирок чындыгында тамагым ооруган мезгилде тамагым ооруду деп айтам, бирок акырын ырдашганга аракет кылам. Азыр Кудайга шүгүр эле, эми уйкудан туруп эле сиздерге ырдап бердим. Ушул жакында эле өткөн интернет тармактардан көрүп калдым. Ушул чет өлкөдө, Голливудда деп койсок болот, тагыраак айтканда, ушул жакында эле Бейонсе 2 сыйлыкты, баягы Music Awards жылына өткөрүлчү сыйлык берилет. Ошол жерде 2 сыйлыкты багындырды. Жылдын мыкты ыры, анан жылдын мыкты альбому деген наамдарды ыйгарды. Анан негизи эле сиздин жашооңуздагы, мисалы, ар бир адам кыялданат эмеспи? Мен ушул сыйлыкты алсам экен, ушул мага баягы эң бир жеткен чеги депчи. Сиз алдыдагы кыялыңыз кайсыл титулга жетиңиз келет, кайсыл чекке чейин баргыңыз келет? Кыргыз эл артисти мүмкүн, кыргыз эмес эмес. Же дүйнөнүн жылдызы, ошол жактара Бейонсенин деңгээлине жетип дейсизби? Негизи мен биринчи кыргыз элине таанылып алып, кыргыз элине кызмат кылып, анан кийин чет өлкөгө да чыгайын деген, чет жактарга чыгайын деген ниетим бар да. Негизичи ага эмтиен даярданыш керек буюрса. Эми албетте биз багындыруучу жолдор али алдыда, абдан узун, биздин эл артисттерибиздин деңгээлине жеткиче абдан көп эмгектенишибиз керек да. Бирок буюрса ниетим абдан түз, аракет кылам. Ошолдон буюрса келечек алдында. Байланышта тере көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Саламатчылык келиңиз. Саламатсызбы. Бериңиз, сурооңуз болсо бериңиз. Мен суроом деле жок. Алты сиздердин эфирде отурган Марсена биздин жердеш карындаштардан болот. Мен айылдан салып жатам, Шумпар деген пакет болом. Чыгармачылыгына ийгилик. Рахмат, саламатсызбы. Ийгиликтерге жете берсин. Өркүндөп өсө берсин. Рахмат. Рахмат чоң. Сизге дагы. Сиз менен дагы эфирден учураштым. Абдан мыкты, керемет.
Негизи айтып калдыңыз, эфирден сырткары дагы ушул чыгармачылык аралашкандан кийин үй бүлө менен туугандар менен тез жолугуп турганга мүмкүнчүлүк азыраак болот экен деп, жана көпчүлүк туугандар менен эфир аркылуу гана амандашып калдым деп, жана убакытты ушуларга кандай десем, убакыт табууга канчалык деңгээлде аракет кыласыз? Мисалы жакындар менен эс алуу күндөрүн бирге өткөзүүгө дейбизби? Чынын айтсам, туугандарыма убакытты азыраак бөлүп калып атам да. Эмнегедир эми азыр биз жаш болгондуктанбы, аяка жүгүрүп, бул жака жүгүрүп, жумуш деп, анан бирок көбүрөөк убактымды бөлгөнгө аракет кылам да. Мисалы Ошко келдим азыр ошол. Эми азыр акырындап план коюп Бишкекке кеткиче туугандардын баары менен учурашып чыгыш керек да. Абдан жакшы болот да. Мисалы туугандарыңды дагы эң биринчи очередке коюп, эстетсаң жакшы болот. Дагы бир рет биздин жаңыдан катарга кошулган телекөрүүчүлөргө саламатсыздарбы, кутман таң дейле. Ал эми биздин студиябыздын коногу менен дагы бир рет тааныштырып өтөлү. Албетте, эстрадабыздын ырчысы Марсиана Дарменбек кызы. Биз болсо алдыда дагы көрүүчү бар экен, байланышта күтүп турду эле. Жанатан бери чалып суроо берем деп. Алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Арытаңыздар менен. Бирге болсун. Келиңиз, мырза, өзүңүз тааныштырып сурооңузду узатсаңыз болот. Менин атым Элдияр. Ош шаарынан чалып жатам. Марсиананы биз биринчи мен тойдо көрдүм эле. Ырдаганда мындай жандуу ырдаган, ошондо үнү жаккан мага. Андан кийин мунун ырларын мен интернеттен көп изледим. Азыр эми интернетте клиптерин көрүп, ырдаган эмелер чыгып, мына эфирге чыгып атат. Абдан кубанычтамын, Марсиана. Мен просто сен мындай фанат деп коет го, ошондоймун. Рахмат. Ишиңе чыгармачыл ийгилик. Рахмат чоң. Сен үнүң жагат. Мен бир интервью уккан элем, мен чет мамлекетке барып ырдасам чет тилинде деп. Ошол максатыңа жет. Ылайым чет мамлекетте да сен бааласың. Кыргызстан деген жерде ушу Марсиана деген кыз бар экен. Англис тилинде бизден да жакшы ырдайт экен депчи. Ушул ийгилик. Рахмат чоң. Анан Марсиана суроо берейин дедим эле. Марсиана кайсыл жердин кызы болосуң, анан дагы жылың жакшы байлайтсаң жакшы болот эле. Чоң рахмат. Макул. Туулган жылың. Жашырып байлайтсың. Рахмат, эми жашырганга эч нерсе деле жок негизи. Кай жерден болосуң деди? Карагулжадан болом, Алайкудан болом. Карагулжа районуна караштуу, Алайку жергесин билсеңиздер керек. Ооба. Эми Кыздын жашын сурабайт деп койсу. Мен жашымды дагы сурады да. Жашың жашырбай айтсаң деген суроо. 24-тө, 25-ке буюрса акырындап 25. Анан дагы бир ыраазычылык билдирип кетейинчи, мен жалпы эле ошо фанаттарыма ушундай сиздер колдоп турсаңыздар кантип биз сүйүнбөйбүз, бизге абдан мындай моральный поддержка деп коет да. Абдан бизге дух берип турат. Рахмат сизге, чоң рахмат. Албетте, мына ушундай сонун көрөрмандарыңыз көбөйөрсүн эле. Ал эми эфирден дагы мына 8 март келатат буюрса, энелерибиздин урматта дагы бир сонун мукан дүйнөңүз менен бир сонча. Жана мен сөз берип койбодум. Энелер жөнүндө бир айтып берейин, кааласаңыз. Ушул жерде кечиресиз, бир токтоп туралы. Бизде болсо байланышта телегөрүүчү экен. Ушул акыркы көрүшүнү кабыл алып көрөлү да, андан кийин ырдап берсеңиз, Алла, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык келиңиз. Мен Марсилияга каалоо айтып коеюн дедим эле. Келиңиз, бала. Алайкудан Кадыр Али деген агай. Саламатсызбы? Келиңиз агай. Каалоо тилектериңиз болсо, сурооңуз болсо. Келиңиз. Суроо эмес, мен каалоо ийгиликтерди каалайм. Иштеринде ийгилик болсун, чыгармачылыгы алгылай берсин. Изленүүлөрү жакшы болсун, чыгармалары жакшы чыгармаларды жарата берсин эл үчүн. Силердин оштубуга дагы жакшы ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Алыскы Алайку жергесине бизден да салам айта барыңыз. Чоң рахмат сизге, Кадыр агай. Бар болуңуз, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, сизге өмүр каалайбыз. Абдан бүгүн тааныштарым жакшы болду да, негизичи жакшы эле чакырыпсыздар. Учурашып калууга мүмкүнчүлүк. Көп чакырып турсаңыздар, туугандарыбыз менен көп учурашып турабыз. Демек келиңиз, энелердин урматынан чыгармасыздар. Энекебай,
Эгер өзүң кечпесең, эч убакта кутулуучу карзымдан. Мага төккөн неремеңди эстесем, уяламын сыйладым деп айтуудан. Энекен, канча жолу коюнуңдан чыкпадым. Канча жолу көкүрөгүң жыттадым. Таң атканча оңайланып эмизип, ак сүтүңдү мага бердиң, жан делеңди мага бердиң, бал уйкуңду мага бердиң кутманып. Азаматсыз. Бар болуңуздар, энелер. Жалпы ушул сизге акыркы эркин микрофонду узаталы. Жалпы журтчулукка энелерибизди, жалпы кыргыз журтун каалоо тилектериңиз болсо жаңыртсаңыз. Айымдар деле эмес, 5 марта Калпакка. Аны унутпай жазаппыз, Демек, биринчиден жалпыңыздардын ошол Ош ТВ телевидениясынын телекөрсөтүүсүнүн жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Мени конокко чакырып, туугандар менен, тааныштар менен учураштырганыңыздарга Рахмат. Андан кийин ошол жалпы эле кыргыз элинди бардыгын ошол кирип келген жаз майрамдары менен куттуктаймын. Жакында буюрса энелер күнү, калпак күнү, энелер бар болсун, аталар бар болсун, ошол бир туугандарыбыз ар дайым маңдайыбызда болсун. Туугандарыбыз бар, биз бар дегендей, анан эл тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, алар бизди колдосо, биз ар дайым элдин кызматындабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат сизге. Эч кандай митинг болбосун деп. Ошондо окшо кетти. Терең ыраазычылык, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Буюрса Кыргызстандын желегин желбиретип, таялыбызга чыгарып жүрө бериңиз.